Алло. Мыкы, мен батирге сатып алуучуларды таптым. Бүгүн эртең квартираны бошот. Көңөр жасысыңар, эмнеле ырчылар чакыра бересиңер, эмнеле худулдар чакыра бересиңер, мындай жөнөкөй адамдардан деле чакырбайсыздарбы дегенсиңер. Бүгүн бизде ошондой жөнөкөй адамдар, атайын конок, ак өргөдөн келген Жоро байке жана Гүлия эже. Ассалам алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Телевизордон көргөн неме экен бери, жана. Ошо жерде турбайбы? Эме деген. Ушул турбайбы? Тыкы сен да? Мыкы. Мыкы. Тыкы шоу беле? Мыкы шоу. Бизде Телевизордон чоң көрүнгөнмүн. Мындай чилишеле турбайсыңбы? Гапташылап алган. Жоро байке, Гүлия эже бизге жалаң быйыл парочкалар келип атат. Өзлөрү кантип таанышканын айтып берип атат. Силер кантип таанышып калдыңар? 90-жылдын баштары болчу, таанышкан жылдар. Балыкчыдан ардын көздөй бензовоз менен бензин ташыйм. Туман болуп аткан, жол көрүнбөйт. Кыйналып келаткан болчу, кыйналып келатсам жолдун четинен чыгып бирөө өтүп сот, ооруп кеттим. Окуялар бар го, жаман окуялар. Ошондой болуп кетет деп десем, токтодум, айла жокчу, боору ооруп токтосоң анан машинага кирип келсем эле, Гүлия. Ошо Жоро байкеңер айтып бергендей эле мен дагы ошо жылдары анан Сакмалга баратканбыз, ал кезде биз Сакмалга чыкчубуз да. Анан барат эле машина жок, токтобойт, автобустан кечип калыптыр, анан бензовоз айдап эле дырылдап Жоро байкеңер келет, анан ал кезде эле ушундай муруту ушундай болчу. Мен деле ушундай болчумун, фигура азыркыдай зынт дегендейчи. Жашынакай болчумун экөөбүз. Ошентип таанышып калганбыз, анан кийин Бишкекке чогуу окууга тапшырып. Чогуу жүрүп калдыңар кийин. Ошентип үйлөнүп, бала чакалуу болуп. Көп эле айтып берип калат го жанагы үйлөнгөндөн кийин анан союздун кишилери биз ушундай чогуу жатаканада жашачык деп. Силерде деле ошондой болсо керек. Эми башында общагада жашап жүрдүм мен, бул да өзүнчө бир жашап жүрдү. Анан үйлөнгөндөн кийин барып жер база болгонбуз. Жер басканда мына биз баштаганбыз биринчи. Жанагы Ак өргөдө биз биринчи захватчиктер деп бизбиз да. Аябай популярныйбыз да бизди, жакшы. Жер базуу деген мына биз баштаганбыз. доогурун эле кызыл китеп берип салган андай. Доорунбай эле барып эле үй салып жашап алганбыз. Жер басып алып анан айыл өкмөттөрдү алмаштырып көчүп алыштыларын алып ызычууга биз аябай жакынбыз да. Өкмөттөр өзлөрү алып келип беришкен. Корккондончу. Ак өргөдө көчүп келдиңер да кийин. Негизи түйүңөр каяктан? Жоро байкеңер болсо Мен балыкчыдан бул. Мен болсо Казармандамын. Казармандан? Арал деген айылдан. Машина барбаган, эл барбаган жерден да. Ошо төрөлгөндөн кийин эле окууга тапшырып кеттим, андан кийин бара алган жокмун, жол жаман болуптчу. Мен да алып барбай койдум. Алып бар дейт. Пускай өзлөрү келишсин дедим. Телевизор көрөсүңөрбү? Кайсы берүүлөрдү көрөсүңөр? Жакшы көрүп мындай эмнеси жагат, эмнеси жакпайт дегендей. Көп деле телевизор көрбөйбүз. Мен Шведияда Жоро байкеңер азыр таксовкада таксовать этет. Мен Шведияда иштейм. Үйдө деле көп отурбайбыз. Билбейбиз деле анан. Сени кайра тыкы шоу деп атпаймынбы, даже ушуну билбей калыпчы. Мыкы негизи. Мыкыш. Мыктык толуп атам. Мы менен ты окшош го. Телевизор демек жана телевизорго чыккан жана бизге бир балдар Жоро байке, Гүлия эже тууралуу. Биз менен бизди алып келген балдар. Кино тартабыз деп балар эметип атышат. Анан тиги бул Жоро байкеңер камерадан сүрдөп коркот, анан мен макул эмесмин дейт. Анан мен айтып атам, мен акчасын берсе тартып берелдим. Эми киного тартылыш үчүн дегенче элдер деген жылда окуу, анан кыйын сага эмне жөн эле киного тартылып коюш керек дейсиң. Эми убакыт келсе дагы көрөбүз го. Кинону ончу көрүп аттым. Биздин көрүүчүлөр дагы суранышты да, ушу Жоро байке менен Гүлия эжени чакыргыла деп. Киного тартылсаңар андан да көп киши келип көрөт болуш керек. Мүмкүн. Ошон үчүн көп эле акча сурагыла жана продюсерлериненчи. Азыр эми контракт түзөбүз деп атышат, анан көрөбүз го эми. Тактат кинофилм. Жоро байкеңердин машинеси бузулуп калып, анан биз тиги Алдан кийин эмне? Айтпай эле койбойсуңбу? Мону элдин баары көрөт. эмне болуп атасың? Айтайын, пускай көрсүн, эмне? Бузулат да машина деген эмне? Бул көңүл бурбай эле кой, Жоро байкең ушундай кичине нервке алдырып эметет. Анан биз тиги ак өргөлүк биздин жана артист балдар бар, ошо Кубаныч менен Самат машинеси менен алып келди бул жака биздичи. Жоро байке, тиги машинеңизди оңдоп койдук. Оңдоп койдуңарбы? Ооба. Эмнесинен экен? Тиги карбюратор кетип алмаштырып койдук. Бензин состабы. Биз карбюратор. Жакшы болгон турбайбы?
жасап койдук баарын. Байке биз эже мыкы шоуда конокто болчубуз да. Анан биз отуралы силердин ордуңарга. Бас кеттик анда кетип калып. Тыкы шоу бүттүбү? Мыкы шоу. Мыкы шоу. Мейлиңиздер. Жакшы. Мейли тык, Давайте. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Буга мыкы шоуга ырчылар келди, юмористтер келди, актерлор келди. Бүгүн ошолордун баарын бириктирген эки адам келди. Кубанычбек Курманбеков жана Самат Эркинбеков. Салам алейкумдар. Салам алейкум. Байке менен эжени силер алып келдиңерби? Бизге чогуу машина. Мен Гүлан биз алып келдик. Биз машинеге салып алып келдик. Күттүрүштү жолдочу. Троллейбус күтүп атышып турган, ой койгула эми троллейбус меселе өзү жетирип келели. Жок, машинасы бузулуп калды алардын. Ошо машинасы бузулуп калып, троллейбус күтүп атышып турган. Троллейбус бузулуп калмак белем. Жер тоголокко атайын саундтрек катары жазылган Дыкын дыштын деген ыр. Аябай эле популярдуу болуп кетти. Башында жазып атканда ушундай популярдуу болуп кетет деп ойлодуңар эле? Популярный болоорун сезгенбиз, бирок мынчалык болоорун билген эмеспиз да. Бул ырдын тарыхын айта кетсеңер, кандай болуп пайда болуп калды? Эмне? Бул ыр Башында башка варианттар деле болот да негизи туурабы? Дыкындыштын сценарийин биз Көлдөн чоң өрүктүдөн жазганбыз. Эми мындай ырлар Көлдөн жазылат да туурабы? Кинонун тиги Арыраак барсаңар, андан да хит жазмаксыңар бир аз. ошо ортосунда болуп калып. Силер берки башына эле келген турасыздар. Эмки хитиңерди арыраак. Чоң өрүктү деген чейин бар. Чоң өрүктүгө барып Жер тоголоктун сценарийин ошол жактан жазып келатып, анан бул Дыкындыш боомдон чыккан негизи, Дыкындышын деп. Ошо өзүбүз келатып. Рүстөм Кубаев Радио иштеп атат эмес боомдончу. Ошо ырдап, эмне кылабыз, саундтрек чыгарабыз, тияк бияк деп келатып. Ошондой Дыкындышкын деген ыр чыгарабыз. Припев Дыкындышкын болсун деп. Ошо Дыкындышкын деген деле чери чыгарып алып ошондо ырдап келгенбиз. Эмне кылабыз деп анан Адикке бардык. Адилет менен Иса деген бала бар. Адлет Style Mix. Иса аранжировщик. Иса Каган, Адилет Эркинбеков деген балалар бар. Ошо кинонун музыкалары ушундайлар менен иштешет да. Анан ошолорго келип айтсак эле алар, мен иштеккен, давайте деп алар музыкасын жазды, давай сөз жазабыз деп сөзгө келгенде туруп калдык, эмне кылабыз деп. Туруп калып, давай эмне кылабыз деп, давай кичинекей кездеги ойногон сөздөрдү баарын алып чыгабыз деп бүт баарын жаздык, бир 4-5 парак жаздык. Анан ошонун арасынан жанагыларды тандап алдык да. Алма быш, озма түш. Алма быш. Анан бий боюнча дагы, бийдин дагы бул ырдын дагы өзүнүн чоң тарыхы бар, анан бийдики дагы бар. Анан эми биздин бул ыр чыккандан кийин деле көрөрмандар билип калды. Нурсултан деген жигит бар, Кийский Исановада бийлегенчи. Ошо бийлеген бала бар. Бийлеп акча сурап турат бирөө. Ошондой да. Анан аябай жакшы бала. ошол жигиттен бийинен алынган. Ошонун движениясын алганбыз. Мен жолугуп калдым. Случайно барат, жолугуп калып, анан кийин келип эле анан байке кандайсыз деп эле. Аны кандайсың деп сүйлөшүп кеттик. Ушундай, кандай биздин бийлер жакшы эле өтүп атат. Ооба байке, бийлер аябай кымбаттап кетти. Элдин баары эле сенин бийиңди ак өргөсүчү бийлеп алып жүрүшөт го деп атат деп ушинтип айтты да. Жакшы тип десем анан байке 100 сом чыдап кетпейсизби дейт. Жок, 100 сом эмес, деп анан 1000 сом чыдап кеткен. Достор, Дыкындыш биинин мондай бийдин авторуна жолуктум. Нурсултан красавчике. Нурсултан, кандай болуп атат анан бий мындай хит болуп атабы? О, жакшы братам өзү. Өзүң бир бийлеп койчу мына автордун эмесинде. Музыка жок. Жок, музыка жок эле, мен Дыкындыш деп турайын. Болбойт да? Без музыка бийлеп. Авторлар без музыка бийлебейт. Нурсултандан салам баарыңарга. Бийди 1000 сомго алыпсыздар. Аранжировкаңыз? Эми бийди 1000 сомго. Бекер эле. 1000 сомго алдык. Бийди болгон турбайбы? Азыр деле Нурсултан бизге каршы болуп калган бар. Нурсултандын номерин жазып алгам. Анан кийин дагы жардам керек болсо, мендан телефонум чыдап кеткен, чалып тур, жардамдашып турабыз. Ким көрүп калса дагы айтып коет элек, ушу сенин эфириң аркылуу ал эми сүйлөшүп көргүлө, аябай кызыктуу, боорукер. Колдон келсе жардам берип коюп туруңуздар. Ичи аябай таза бала да. Сүйлөшсөңөр эс алып каласыңар. Ичи аябай таза бала, Куба курсагымда өп көргөн. Бат-баттан жөм турат да. Бат-баттан жумуп турат. Жанара эртең келем туулган күнүңө,
Белегиңди ала келем, давай. Карындашым туулган күнү, анан бир аз белек алайын десем, акча жагынан тартыш болуп атат. Айлыкта кайдан аягында келет дегендей. Азыр мен силерге баланс кейж аркылуу насыя алганды үйрөтөм. Башында кызматтар, андан соң насыялар бөлүмүнө кирип, насыя берүүчү уюмду тандайсыз. Акчанын суммасы 5000 сомдон ашпагандай жана ал акчаны качан кайтарып берериңерди жазасыңар. Бат эле баарын толтуруп, керектүү документтердин сүрөттөрүн жөнөтүп, сиздин насыя жактырылгандан кийин 1 сааттын ичинде электрондук капчыкка акча түшөт. Дагы бир жакшы жагы, бул акчаны кайра төлөөрдө мен эч жакка барбайм, бир гана баланстагы бирдик аркылуу төлөп кое алам. Баланстагы насыяны каалаган нерсеге колдонсоңор болот. Тамак алуу, интернеттин акысын төлөө, коммуналдык төлөмдөрдү төлөө, же болбосо картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Баланс кежи баары оңой. Ошол Дикиндиш азыр YouTube'да менимче Кыргызстан боюнча 2-нчи орунда турат. Эң көп просмотр боюнча 1-нчи орунда Алмаз Шадаевдин ыры 12-13 миллион болуп кетти. А силердики уже 7 миллион болуптур да. Ошого байланыштуу мен силерге идеям бар. Ошо Дикиндишка байланыштуу бизнес ачсаңар. Мисалы Дикиндуш. Дикиндиш жакшы идея экен. Дикиндуш атайын элдер келип жуунуп кетип турат. Андан кийинкиси бул Только монт жуунат, ооба. Качалка ачсаңар болот. Дикиндриш деген. Любой дриш келет да, качок болуп кетет. Сен тарылып калсаң болот экен алдыгы баган ордуна. Анан Дикиндрош жөн эле. Дикиндрош. Камыр жуурганга. Камыр монт ачат да. Камырды да ошондон. Андан кийин силерге ак өргөгө жакшы кетет болуш керек бул тема. Же андан аркы ак ордого Дикин кыш кирпич. Бизде беркен кирпич колдонуп калышты, Уже силер Дикин блок колдонуп калды. Дикин песка блок да. Тиш дарылатканга Дикин тиш. Кстати, монун саты десек болот экен, типа французча деген сыяктуу го. Абдумановго саты. Ким ачса, муну 30% биздики. Бетти менен анча-мынча маселе болуп аткан өспүрүм мындай подростокторго Дикин приш. Зенириттин ордуна. Сага керек ушундай. Киналып калдым да көп ушундай. Бала кездеби? Ыр менен уже тойлорго чакырып атышабы? Дикиндиш менен. Негизи Чакыргандар көп эле болду, ооба. Көп эле болду, бирок биз бара элекпиз. Анткени барсак барып бирлерди да болсо кандай болуп калат да, Ошон үчүн биз азыр экинчи ырыс чыгарган атабыз. Кандай аталышы? Гүлбөгүлө да. Думба деген. Думба деген. Азыр ошо клибин тартып жүрөбүз да. Бүтүрүп алып чыгарып, ошол эки ырыс болот. Анан эки ырыс пайда болгондон кийин ошо Жеке концерт бере берсеңер болот турбайбы? тойго бара баштайбыз. Тойго какой-то бирдемелерге барып баштайбыз. Анан кийин өз немебиз бар. Эмне кылып керек? Группа менен чалгычы. Дагы ырлар бар. Негизи Борокина деген да ыр бар. Борокина? Дагы бир азыркы жаңы тартыла турчу бир проектибиздин саундтреки бар. Борокина деп. Аларды даярдап атабыз. Индийский Борокина. Ошондой баштасаң ошондой эмеси бар да, Ортосунда байланышы бар да. Борокина деп эле токтоп кала берет да. Борокина деп эле анан кийин элдер күтөт да. Жер жагын качан ырды айтып болду экен депчи. Борокина деп туруп эле башка чырдаган эң аягында Борокина деп туруп бүтөйүндө аткандан Дароки деп бүтүрүп коебуз. Мо думба кандай? Думба деген бул Бишкекке арналган ыр шаарда. Азыр Бишкектин 141 жылдыгында ошол Алатау аянтына барып ырдадык. Эң биринчи жолу ырдап, чоң сахнада Алатау аянтына ырдап көрдүк. Биз ошо ырдарды аябай сүрдөнүп атканбыз, анткени биз ырдап көргөн эмеспиз, бийлеп көргөн эмеспиз дегендейчи. Ошол жака чыгыш үчүн биз 10 күн даярдандык. Атайын бийлерди таап, ар бир движениясты кылып атып даярданып чыгып, өзүбүзгө аябай жакты. Анан ошол биздин ушул негизи музыка жаатында ошол кандай ыр чыгарабыз немелерин ошо жана Адилет менен Иса деген бала ошол жактарына көп советтерин берип турушат. Анан ошолордун айтуусу боюнча жана ошо биздин пландарыбыз боюнча буюрса биз ошолор менен чогуу бир альбом чыгарабыз.
Анан концерт бересиз. Ондой ырыс болот. Анан биринчи жолу Кыргызстанда Open Air концерт коебуз. Ачык асманбы? Биринчи концерт Бишкекте, экинчиси казарманда болот да. Жак өргөдө болот да. Кенедей бөлүгүн аткарып бере аласызбы? Ырдап да. Кайрымасын. Сен кана кеттик да баштай берди. Кана кеттик турган. Көз дүмбәрі 3 жыл ырдап турган. Мен припев ырдап коеюн. Биз билип албадык ойногондо болот. Сүйлөшүп алабыз. Жерде ойлоп болуп. Ой, мыкыга мен эле болсун. Мыкыга чыккандан кийин өзүңдөн көрүп алчы деп болсун. Аз просто гитара жок, адик жок ырдай албайсыз деп болсун. Ырдап берелем да. Жа адиктикинен кошуп туруп ырдай берейин, Айылдан убакыт жаңы арты, балам интип шаарга сапар тартты. Ал жакта сулуу кыздар көп дейт, ал сөз мага өлө жакты. Бул жакта мен ырдайм. Кана кеттик эй, жүр кеттик эй, чакырат бизди ошол тарап. Болбаттан эй, баспаттан эй, автобус токтоп калат. Думбари думбари думба, думбари думбари думба, думбари думбари думба, думбари думбари думба. Буга чейин Эрмек Талайбеков келип кеткен, эфирди көрсөңөр керек. Эфирге келгенде Кубанын үнү жок, Самат Кидайт этип кетет дегенден. Ошого жооп айта аласызбы? Эмиль Эсеналиев же Самат Эркинбеков. Кимиси жаман дос? Жаман дос. Кидайт этип кетет. Кидайт этип кетет, Самат. Ошону ала келип ушу жерден салап салсак болмок экен, Негизи мен жөнүндө жакшы айтып тур да. Сен жөнүндө жаман айтып тур. Кидайчык деппи? Эрмек жакшы боло аябай. Эрмек кидайт этпейт эч кимди. Өзү түз жүрөт, туура жүрөт. Кудай таалам Эрмекке ден соолук берсин, ыйман берсин. Үй бүлөлүк Эрмекке бакыт каалайм. Анткени Эрмек менин жакын досум. Мен жакын досторумду эч качан кидайчык деп айта албайм. Анткени жакын достор бири-бирин кидайт этпейт. Ошо Кудай таалам Эрмекке өмүр берсин. Амин. Комментарийден көресің ба? Эрмек шимшек екен, Самат жакшы экен болуп калат. Самат бул тиги ответ деле айтып койсо болмок да, бирок карачы кыйындыгын деп ушинтип көрөсүң ба ушундай комментарийлерге. Ойло мактаппы? Гастролго чыгып жүрөсүңөр, тамашо менен чыктыңар, ак өргө менен чыктыңар, азыр кино менен эл кыдырып атсак. Гастролдо негизи кызыктуу окуялар аябай көп болот эмеспи? Ошо мындай эсте калган кайсы бир? Тамашо курама командасы болуп Москвага барчубуз. Премьер-лигага. Премьер-лигасына ойночубуз, Масликовдочу. Анан үйдөн үй бүлөбүз баардыгы, Москвага кетип атат. Жакшы барып ойноп келе деп узатчу да, биздичи. Анан мен да элдин катарындагыдай сумкамды алып алып кетчүмүн да, үйдөгүлөр деп байкемчи 15 күнгө кетесиң. Ойноп кел. Сени биринчи каналдан көрөт турбайсызбы буюрса деп. Деп кетесиң. Баргандан кийин ойнойсуң, анан роль бөлүштүрө келет да, баягы кыйындын баары барат да, тамашо курама командасы, ар биринин капитандары баардыгы чана. Мен өзүм негизи мен алдым жутумга жогорактан унчукпай отуруп калган кээде роль тийбей калат мага чанан. Жандай поклондорду укмуш кылчубуз да. С вами была сборная Тамашо. Хей дегендердичи. Мен ошолордун конкретный кылчумун да. Жок дегенде ушул жерден көрүнүп калайын депчи. Бир күнү үйгө келсем эле байкем кийин келгенден көргөндөн кийин айтып атпайбы, байкемчи жакшы ойнопсуңар, азаматсыңар, жакшы чыгыпсыңар Кыргызстандын атынан. Сен ар бир мооларың жакшы болуптур деп. Анан ошондо биз Москвага барганда Какшыктап эле. Ошондой сыяктуу эле роль тийбей калып, Залкар экөөбүзгө, Элемне дейт деген Залкар бар го. Ошол экөөбүз Роль тийбей калып, шикайет эткенбиз баарыбыз. Баарыбыз шикайет эткенбиз. Анан 17 бала болчусуз да. Жок, 17 бала тең шикайет эткен эмеспиз. Ошонун арасынан роль аз бир 6-7 бала шикайет эткенбиз. Мен да бар болчу. Бул да бар болчу. Ошонун арасынан Залкар экөөбүз утулуп калдык да. Анан кийин утулуп калган киши эмне кылат дебейсиңби? Утулуп калган киши бир тамашо бар эле, шарикти асманга учурат. Адамга бир жакшылык кылсаң сага канча жакшылык түшөт дегенде толтура шариктер өсүп түшөт да. Анан биз ошо толтура шариктерди үстүнөн түшүрүшүбүз керек болуп калды да. 2 киши керек болуп калган. Экөөбүз үстүнө турабыз. Балдар сахнада ойноп атышат, элдин баары кол чабып атат.
ойым бар өлдү эми Бишкектегилерге не дейм бияктан кантип айтып берем түшүндүрүп күтүп атсаны депчи. Бул дагы жок. Бул дагы жок. Керек кылсачы. Даже бул жок болду. Мурун мындай кылып кетчүмүн да, мынтипчүмүн. Ошондо дагы экранга жылмайып деп кетчүмүн да. Анда ал дагы жок үстүндөсүн. Анан чоң бир момундай материалга шариктерди үйлөдүк. Балдар болуп баарыбыз чогуу үйлөдүк. Үстүнө Залкар экөөбүз алып чыгып кеттик. Экинчи этажга охраналар бизди эч жака чыгарып алып барып койду. Залкар экөөбүз турабыз. Анан сахнанын үстүнө аңдып атабыз, качан бүтөт депчи. Анан Бакыт Осмонканов бир сөз айтат да. Бир сөз айтканда ушундай жакшылык кылсаң дегенде баягы шарик учуп келаткан. Тартып атабыз экөөбүзчү. Шариктин баары чыгып атат. Бир кезден шариктин баары түшкөндөн кийин балдар кайра шарикти жыйнап кетиш керек да, выступление бүткөндөн кийинчи. Адам мен айтып берейин, Анан бул айтып берсин. Шарикте түштү. Ага өзүнчө чыкасып Шарикте түштү. Биз ошо Москвага кетерде баарыбыз Дордойдон барып шым алганбыз. Анан баягы модный болсун деп аптеке шымдарын алып алабыз да, иште тарракчы. Андай шым Залкар экөөбүздө да бар үстүндөчү. Ошо шым менен жүрүп атабыз. Ошо шымды алдык, бардык. Анан биздин именно ошол шарик түшүргөн выступлениябызда 5 элемент, 6 элемент болчу. Ошонун ичинде бийлер, кыймылдагандар көп болчу. Баарыбыз тердеп шымдарыбыз жабышып калган да. Шарикти түшүрткөндөн кийин шарикти поклон кылар менен сразу музыка ометкичи силер алып кетке дегенде 2-3 бармапчы. Мен эки ратка турганбыз, астында бой кичинекелер, артында бой узун, татынакай балдар да мага окшопчу. Астында бүт Бакыт Осмонканов, Азамат, майда чиделер деп койсун. кичинекелер жаңылышпаңаштар жүрөт, бижырат. Анан шарикти термей болтабыз, тердеп калганбыз да. Мен 2 шарикти алдым, алганда тырт деген үн чыкты да. Бул жактанчы, мондай карасам жаңылышып артымда айрылып кетти да. Ал эле мен кичине күлкүм келип кеткен, раскач кичине күлүп эле монсе меники тырт деди да. Дегенде эле эки четинен да тырт да эки үн чыкты да. Карасам Кеша, Умка бүт бар, монтип алып кетип барышты, шариктерге туруп алышчы. Бир кыз алышчы. Залкар экөөбүз өзүбүздү жошутуп коебуз. Биз чыксак биздики деле айрылмай экен, биздики жактан эле жакшы болуптур дегенсипчи. 7-8 баланга айрылып кеткен да. Бирок эчтеке билдирбей грамотно. Андан кийин неме чыккан эмеспи сактап? Параделе болгонго чейин уже нарата ине жиптап, бүт баарын законный кылып. Бирок айрылып кеткен балдар артына туруп калышкан да айрылып. Америкада кино тартарда мисалы 2022-жылы Аватар чыгат экен, даярданып атышыптыр, азыр тартып атышыптыр дейт. Анан 23-жылы бул чыгат экен, 19-жылы Мститель чыгат деп. 2-3 жыл мурун немесин премьерасын айтып атпа, бизде 1 ай калганда. Достор, кино чыкканда жакында деп калат. Силерде жакындарда кино чыгып кетпеби окустан? Жакынкы арада, жакынкы айларда, жакынкы күндөрдө чыкпайт, бирок биз дагы негизинен ошол нерсеге келатабыз акырындапчы. Мурун 1 ай мурун, 2 ай мурун айтып калсак, азыр жарым жыл мурун айта алабыз дегендей турабы. Биз азыр буюрса Жора Байке менен Гүл эже жөнүндө бир кино тартабыз буюрса. Биз мунун тартылары өзүбүзгө айтып элекмиз бирок эч кимге. Иә. Айтпай турбойт экен, эч ким айтып элекмиз. Айтып кетсиз, Жора Байке менен Гүл эже айтып кетти жана башында. Ошону таркантабыз анда. Булар монтажды кеспей эле чыгарып салышат экен, айтылып кеткенин айтып коюу керек. Ошо 2018-жылы эле негизи белгилүү болгон өзүбүзгө Жора менен Гүля тасмасы тартылары. Жер тоголок киносун чыгарайын деп аткан кезде эле. Буюрса күзүндө, ушул күздө жылдын мыкты кинокомедиясын биздин көрөрмандар күтө берсе болот. Чыга элек жат жылдын мыкты кинокомедиясын тоолоштур булар. Анткени ал эже менен Байкеге ишенебиз, алар абдан таланттуу. Бизге макул болушат болуш керек да. Негизи ошол кино айтып кеттик, кинонун негизи эле ушу Жора менен Гүлянын образынчы бизге аябай кызыктуу да өзүбүзгөчү. Анткени биз бир кичинекей эле реклама заказ түшүп, анан ошого биз улуу эже менен Байкени аткарып көрөлү деп эле жөн эле аткарып көргөнбүз да, мындай элечи. Барып гримге бардык, гримге барып эле ошол жерден грим кылгандан кийин өзүбүздү күзгүдөн көрүп таң калдык да, мен ушундай кылса болот турбайбы депчи, биринчи болчу. Өзүбүз ушунчалык таң калып, ошо бир күндүн ичинде эле биз ал рекламадан тышкары дагы 4 сериясын тартып алганбыз. Кызыктуу окуяларды тартып алдык. Анын баарын чыгарсак элдерге жагып, ошондон кийин өзүбүзгө аябай кызыктуу болуп калды да. Ошон үчүн анан киносун тартып алып атабыз. Отельге чабабыз. Тойго келгенбиз. Кудалар болбаган. Кеч болуп кетти, кете албай калдык. Анан бир 12-15 киши деп ошо место барбы депчи.
Параллельно мен бул жактан сөздөрдү көргөзүп турам. Ошолорду диалогко кандай жазылса ошондой кылып кошуп кетиш керек да, ыңгайлуу болуп. Доброй ночи. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Азыр мен биякта эмен сүйлөшө берейинчи кайсыңыз? Саламатсызбы эже? Тиги биз деген азыр тойдон чыкканбыз да жаңы элечи. Биякта кудалар болуп келгенбиз нарынданчы анан. Силердин номерди алып чалып атканбыз. Эмне боюнча чалып атасыз? Биз жаталы да. Ошо бүгүн Кимге номер керек сизге? 12 Жесте сиз жатасызбы? 13 эже, 13. Кечиресиз, биздин отелде азыр 5 кишиге эле номер чыгат экен. Бир орунга 2ден жатса болбойбу? Дополнительно кровать коя алабыз. Мисалы, биз азыр 5 киши деп атпаймынбы? 5 кишиге 3 номер бош. 2 номер ал 2 кишилик, ошондо 2 номер. Бизде бир сэндвич үчүн калып кетпедик, сэндвич жеп алып, ичи ооруп эметипчи. Биякта да бир сер ызычы болуп кетебиз, кетпейбиз болуп отур, анан 5 киши болсо мейлем кала беребиз. Басын айтып берейинби сизге? Айтып берсеңиз. 181 Азамат байке биздин көмөр. Иә. 209 бир кишиге. Окончательно канча болот? 209 доллар болот байке завтрак менен. Ошо 5 кишиникини эсептеп бересизби? Эсептеп берейин. Бир суткасына 5 кишиге 687 доллар болот. 687? Жарбоч доске. Мейли. Эмелери кандай? Тамак ашы канча мал? Завтрак шведский стол. Завтрак менен эле байке. Бул канчанчы этаждан бересиңер? Просто тайнемдин башы айланып неметет да. Байке 1 минут бере аласызбы мен сизге 1 минуттан кийин чалайын? Жок, азыр эле бизде да биякта эме болуп атат да, азыр кимибиз кайка кетерсиз аз болот. Тойдон чыгып алып, биз деле ызычы болуп атабыз, чоңуз бир туура түшүнүп коюңузчу. Көчөдө болгон окуя болуп эле турабыз, биз баарыбыз тизилип алып биякта эметипчи. Биз тертирээк барып жайгашсак болмок да, анан Мирбек Атабеков деле секас го, анан агаранда эми биз деле барып эметели дегенбиз да. Азыр айтып коесузбу, мен деле ошо шашылышмын. Байке, келем келсеңиздер болот. Номерлерди көргөзөбүз. Жакта калсаңыздар болот. Мейлиңиз анда. Кудай буйрса, той топурдан кезигишебиз, сиз менен жакшы туруңуз, барабыз. Макул. Куба братан, азыр силер неме үн жаздыруучу студияга чаласыздар. Ыр жаздырганда ушундай жаңы чыгып келе жаткан ырчымын. Мүмкүн кайсы бир ырларды ойлоп табыш керек. Ушуларды жазгам, ушуларды мен ырдайм. Сизде болом депчи. Ыр жазат деп уктум, Ооба, канча киши ырдайт? Жо, мен жалгыз эле ырдайм. Баасы 1,5 мың. Сиз жөнөкасызчы? Эме мен Москвадан келгем да байке. Бишкекти жакшы билбейм өзүмчү. Анан ыр жаздырайын дегем да. Иштеп кел. Түшүндүм, баасы 1,5 мың болот. Ырдын аты Салам алейксус да. Ырдап. Эмне жанр? Жанр рэп жазасыңарбы? Ооба. Мен бая күнү бир звукозаписке барсам, байке үнүңдү кысчы деп салды да. Ошондой болбойбу? Түшүнгөн жокмун. Эмне деди? Үнүңдү кысчы деп койду да. Үнүңдү кысчы деп? Бир жериңди кысчы дегенде үнүңдү кысчы деп коет байы. Интересно. Атыңыз? Тимур менин атым. Тимур, Анан Жаздыр кет. эме да, мен просто уважаемый браттар менен барып жанында туруп турса болобу? Болот, алар эме диванда отуруп турат, хорошо? Мага эме хорошо түшүнүктүү байке. Мага эме деген минус керек да, мындай девушка менен урушуп кеткем да, ошондой сыяктуу мындай. Маны телефонный разговор эмес, в любом случае даха келип эметесиң азыр мен азыр ырдап бербейсиң дагы еще. Бир десең, братан. Иә. Бир десең. 3-чү микрорайон 29-чу. 3-чү микрорайон, 3-чү микрорайон 29-чу Орто Сай базары жакта да. Убакытты таңда жаздыр кел. Хорошо? Сиз мен эме Мирбанын братухасы болуп калган, билесизби? Жок, мен билбейм, эч кимди тааныбайм. Убакытты таңда кел. Братухасы эч кимди тааныбайм. Окей? Кыздырам барганда. Анан бир жарчы братан андан. Всё, давай. Айла, братан.
Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Тоок нети менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи бир чичеп берейинчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу да. Буюрса, кийинки клибиңер 7 миллион эмес, 10 миллион, 20 миллион дагы рекорд койсун. Киноңорда буюрса күзүндө жакшы чыгат деген ишеничтебиз. Рахмат. Жора Байке менен Гүл эженин приключениясын баарыбыз күтөбүз. Биз дагы силерди кургол кетирбейбиз. Биздин өнөктөшүбүз Салих компаниясынан атайын адал колбасалар силерге. Үйгө апарып жубайларыңарды бир сыйынтып койгула. Жөнүнө жүргөн жокпуз эмне? Колбаса алып келдик бирсин. Бирдей экен. Болды, сосиска алмашасың? Рахмат сага. Бизге келген коноктор билесиңер, белек таштап кетет. Силерден эмне белек болот? Эмне берсе болот? Камера, самиралар бербейли доктор, керекпиз. Офистен чыны. Үтүмдү берсе болбойбу? Давай Рустем берип чыгабыз. Киши болобу? Dedim evi var da. Birinci yemedim onda ödümçü. Давай. Bizde bir emi var. Giyiz ötük var. Giyiz ötük var. Mançalık. Al деген klip, Dikindиш деген klipte мен кийип тартылгам, короче. Бир жол кийилген. Bir жолу кийген, маслап почти. Жаңы сатылган. Бирок эми ал кеп анда эмес, кеп ошол клипте тартылган. Бизнестен Бардыгы билген. Сон негизи көпчүлүк бизден сурайт да, могу кийимиңерди жакында жер тоголокко тартылган маймылыбызды бир эже Москвадан сурап отуруп, анан жакында алып барып белек кылдык, аябай сүйүндү да. Анан ошол Дикиндишке тартылган биздин чоң чокой бар. Ошол чокой. Кийиз өтүк, Кийиз өтүк белек кылабыз. Вайнда көчөлө. Ана достор, оюндун шарты Биз аткарып аткан Жора жана Гуля деген эжеке байкебиздин аты, анан фамилиясы кандай? Варианттарды сөзсүз жазгыласына. Эң кызыктуусу, эң күлкүлүү. эң кызыктуу эмес, эң туурасы да. Эң туурасы анткени биз сценарийге жазып койгонбуз фамилиясын. Балким дал келип калышы мүмкүн. Дал келип калса. Жоранын толук аты, анан фамилиясы, анан Гулянын толук аты, фамилиясы болсо эле. Эгер дал келбей калса, эң күлкүлүү вариантты тандап алабыз. Дал келет болуш керек, анткени Оңой эле, жашоодогу эле. жашоодогу көп эле кездешүү фамилиялардын бири да. Жакшы. Призди айттыңарбы? Приз кийиз өтүк. Кийиз өтүк. Сонун кийиз өтүк, кышында, жайында бүт барын кие берсеңер болот. Эң мыкты шоу Самат Эркинбеков, Кубаныч Курманбеков жана мен Мыктыбек Мукаев, чоң рахмат. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүк жашоо. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүк жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо.